Салам достор, жалпыңыздарга салют. Дагы бир жолку уктурубуз. Кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова. Бүгүн болсо психологиялык чөйрөдөн бир сонун теманы көтөрүп чыгууну чечтик. Кээде мен бул мүнөзүм, мен кандай болсом ушундай кабыл алгыла, мен өзгөрбөйм деген адамдарды уксак керек. А кээде болсо ушул мүнөзүмдөн тажадым, өзгөртсөм болобу? Же болбосо мен башкачараак адам болгум келет деп максат коебуз. Деги эле мүнөздү өзгөртүүгө болобу? Темабыз дал ушундай. Бул суроого да жооп берүү үчүн атайын жол арытып келген коногубуз бар. Бул Элдик медициналык клиниканын психологу Сейли Калдыбаева эжекебиз конокто. Бул суроону жакшынакай кылып жооп берет деген ишенимдемин. Саламатсызбы? Саламатчылык. Иштериңиз жакшыбы? Кандай жетип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Үшүгөн жоксузбу? Ысыган жоксузбу? Бар ойдогудай. Абдан кубанычтабыз. Сейли эже, чындыгында ар бир адамдын өзүнүн мүнөзү бар, кандай деп койчу эле, мүнөзүңдү көрсөткөндөй мен энең билем деп да айтып калабыз, же мүнөзүңдү үйгө калтырбайсыңбы депчи. Анысы кандай адамдын мүнөзүн өзгөртүүгө болобу? Деги эле мүнөз бул эмне? Бул кантип калыптанат? Алгачкы суроо ушул болсун. Элибиздин макалы эсиме түшүп кетти да, ар адамда кыял бар, ал кыялды ким тыяр деп менин апам көп айтып калчу эле. Анан ар бир адамдын мүнөзү бар, ал каяктан калыптанат? Ал бала кезден, биз чоңоюп өскөн үй бүлөдөн калыптанат. Биздин жашоо стилибиз да ошо үй бүлөдөн, мисалы бир нерсеге жетиш үчүн кандай кылсам жетем, мүнөзүмдү көргөзсөм оңой жетет экен, менин кыялымды мисалы тултуңдап койсоң бателеп беришет деген сыяктуу нерсе бизге акырындык менен калыптанып, биздин жашоо стилибизге айланып, анан биз ошону өмүр бою алып жүрүүчүлөр болуп калабыз да. Ошол себептен биз дайыма айтып келебиз, бала тарбиялоодо бул өтө маанилүү, балдарыбыздын мүнөзү менен иштешүү. Ата эне бул жагынан өтө жоопкерчиликтүү. Анткени биз ийилчек пластилинди элестетсек, балдарыбыздын мүнөзүн биз калыптандырып жатуучуларбыз да, ата энелер. Ошондуктан бул өтө жоопкерчиликтүү. Жакшы. Демек, мүнөздү ата эне тарбиялап коет, ата эне кийин сенин мүнөзүң эмне болуп калган, кайдан чыккансың деген да канчалык бир деңгээлде туура маселе болуп калат экен да. Ооба, биринчиден ата эне калыптандырат, анан ата эненин дагы мүнөзү өтөт дегендейчи, кан аркылуу. Көп факторлор бар. Анан чөйрө, мектеп, мугалимдер, достор, мунун баардыгы биригип келип анан биздин мүнөзүбүздү калыптандырат. Чоң рахмат, жакшы. Ошол мүнөздү, калыптанган мүнөздү кийин өзгөртүүгө болобу? Мисалы, жашоонун кайсы бир соккусуна же жашоонун баягы шамалына калганда, жок, мен көрсөм мындай болушум керек экен, бирок мен андай боло албайм деп койсо болобу? Өзгөрөбү ал нерсе? Өзгөрбөс эч нерсе болбойт. Негизи өзгөртсө болот. Өзгөчө бизге жашообузга зыян алып келип жаткан, жашообузду талкалап жаткан, ортодо мамилени бузуп жаткан мүнөздөр менен иштешүүгө биз милдеттүүбүз да. Анткени эгер сен жалгыз бой болсоң, эч ким менен аралашпасаң, анда мен айтат элем, анда каалагандай жүрө бер деп. Бирок биз дайым адам баласы башка адамдар менен коомдо болгондуктан биз жоопкерчиликтүүбүз, өзүбүздүн мүнөзүбүздү, эмоциябызды башкарганды, керек болсо ошол маанайыбыз менен иштей билгенди, мисалы маанайга жараша мамиле кылбаганды дегендейчи. Ошондуктан бул жанагы самолидерствого да кирип кетет. Өзүн өзү башкара билген адам, демек бул өзүнүн мүнөзүнүн үстүндө иштей билген адам да. Бул нерсе менен психологко кайрылса болот. Атайын инструменттер бар, ошо мүнөзү менен иштөөнүнчү. Ошондуктан өзгөртүүгө мүмкүн. Жарабайт, мен ушундаймын, мен бетке чыгармын, мен бетке айтармын, мен ушундай көк бетмин деп туруп каалагандай жашай берүү. Анда сен такыр эле, билбейм, джунглиге кетишиң керек да, жаныбарлар менен өмүр сүргөнү. Бирок сен биринчиден жолдошуңа азап калып келесиң, балдарыңды кыйнайсың, коллегаларың менен проблема болосуң. Ошондуктан биз мүнөзүбүз менен иштешүүгө милдеттүүбүз. Мүнөз демекчи, бул мисалы бир уктурубузда айта кетпедик белек, инсандын түрлөрү же тип депчи. Тип өзгөрүлбөйт, мүнөз өзгөрүлөт. Же экөөнүн кандай байланышы бар? Негизи эле ар бир типтин балкону, анан подвалы бар да, күчтүү жактарын дагы. Мисалы, ошол эле бир типти алсак, экстраверттин балкону, подвалы деп койсок болот да. Балкону кайсы? Бул демек адамдар менен оңой тил табышкан адам, достору аябай көп. Бирок мунун туура эмес жактары эмне болот? Бул такыр эле үйгө токтобой коюшу мүмкүн да.
мисалы үй көрбөй калдың деп көбүнчө айымдар же мырзалар үй көрбөй калганда эмне болот, балдар атасы жок, тирүүлөй атасы жок дегендейчи. Ошондуктан ар бир типологиянын минустары, плюстары болот. Биз көбүнчө плюстарын сактап калып, минустары менен иштешибиз керек. Мисалы ошол эле спонтандуу типологияны айтып кетсек, ал адам эмне болот, спонтандуулугунун айынан көптөгөн жумушту аксатып коюшу мүмкүн да. Мисалы кечигип келет же убагында аткарбай коет, бирок ал адам ушул нерсенин үстүндө иштебесе, анда ал адам командада иштеше албайт да. Ошол себептен бул өтө маанилүү. Биздин типологияда мен ушундаймын деп жүрө бер. Типологияны билүү максаты бул минус жактарыңды менен иштешүү, плюс жактарыңды өстүрүү да. Мүнөз болсо ошонун негизине ошого киреби? Мисалы ооба, кирет. Анткени биз тубаса ошол типология менен төрөлүп атпайбызбы? Анан бул мүнөз менен тыгыз байланыштуу да. Демек өзгөрсө болот. Өзгөрсө болот, иштеш керек. Негизи баягы зрелость деп коет го. Адам мен кандай болсом ошондоймун дебеш керек. Алтын орто деп коет да, золотая середина. Ошол жака умтулуш керек да. Мисалы мен интроверт, мен үйдө эле жата берем. Ойчой чыкпайм. Мага тийишпегиле дегенге болбойт. Өзүң жок, ал өзүң көндүрүш керек. Кайсы бир жерде коомго чыгыш керек. Же болбосо мен спонтанныймын, мен графиктерге баш ийбейм дегенде болбойт. Бул жашоодо кээ бир организацияда сен баш ийгенге мажбурсуң. Баш ийбесең ал жакта иштеше албайсың. Демек өзүңдү мажбурлашың керек дегендейчи. Ошондуктан өзгөртүүгө болот иштеш. Же болбосо менин маанайым пас, демек мага тийишпегиле деп баарына жалаң негативди чачыратса, ооба, маанайы менен иштеше албаган адам бул демек зрелый эмес деп айтат да. Маанай менен дагы сен маанайыңды башка адамдарга зыян алып келбегендей иштешишиң керек да. Мисалы кайсы бир өлкөлөрдө эгер маанайың бас болсо жумушка жөн гана киргизбей коет. Анысы кандай, сенин маанайыңды үйгө калтыр, көйгөйүңдү үйгө калтыр, жумушка же болбосо кайсы бир окууга же кайсы бир чөйрөгө позитивдүү болуш керек. Кадимки коомдун адамы болуп кел. Чоң рахмат. Демек мүнөздү өзгөртүүгө болот. Эгерде ал сиздин айланаңыздагы адамдарга кыйынчылык жаратып жатса же өзүңүздүн жашооңузда кыйынчылык жаратып жатса, аны өзгөртүүгө болот экен. Бул суроого жооп берген элдик медициналык клиниканын психологу Сейилик Калдыбаева эжекебиз болду. Сизге терең ыраазычылык айтабыз. Ишиңиз илгерилей берсин. Бактылуу болуңуз. Дагы да бакытыңыз көбөйө берсин. Чоң рахмат. Ал эми угармандарыбызга жана көрөрмандарыбызга кийинки уктуруулардан амандашканча.